комплекстин ачылуу аземи президенттин катышуусунда өттү. Иш-чарага Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары жана өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү да катышты. Өлкө башчысы имараттын ичин көрүп чыгып, эми башкы милдет спортту өнүктүрүү экенин белгиледи. Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү тургундар менен болгон жолугушуусунда эңириде аймактарды өнүктүрүүгө басым жасалып жатканын, бул максатта атайын жарлык чыкканын да эске салды. Менин жарлыгым менен региондорду өнүктүрүү жылы деп мына быйылкы жылды жарыяладык. Бул указдын чыкканын себеби мен ошол региондо иштеп, жогору жакта иштеп, ошол региондогу областтык район жетекчилеринин колунан эмне келет, борбордун жетекчисинин колунан эмне келет, кандай эмес чечилет. Ошонун баардыгын колу менен кылып, көзү менен көрүп жүрүп, анан ушундай указ мына чыкты. Регион, аймак, элет, айыл дегенде ар бир чиновниктин, ар адамдын сезимине мына терең сиңдиш керек болуп калды. Эмне үчүн дегенде айыл бул биздин генофондубуз, айыл бул биздин каада салтыбыз, маданиятыбыз, тарыхыбыз айыл. Ошон үчүн айылды өнүктүрүү демек бул биздин өлкөнү өнүктүрүү менен барабарына маселе болуп калды. Жердин натыйжалуу иштешин колго алышыбыз керек. Айрыкча дыйканчылыкты өнүктүрүү, өндүрүлгөн түшүмдүн сапатын жоготуу, экспортко кетип аткан азык-түлүктү кайра иштетүүсүн колго алуу. Бул деген биздин мамлекеттин экономикалык кубатын жогорулатуу деген нерсе болот бул. Шуну түшүнүшүбүз керек баардыгыбыз тең. Илгери атактуу мана Сагынбай айткан экен, Сонкөлдөй сулуу көл кайда, Солтодөй жоомарт эл кайда деп. Мына Когон хандыгы учурунда Фазли Солто деп жазылып келгендей, Күрөңкөй Сурнайчы Береке Солто деп, жайкы кышы капшытында уну кап болуп тирелип турат. Токочу Кенен, Перит Киток, сен кайдан келдиң деп сурабайт деп мына чүйөрөнү бөт Кыргызстандан келген, ички миграция келген, жалпы кайдан келсе дагы ошону батырып, алар менен бирге чогуу ошол жерде жашап келатасыздар. Мына бул дагы сиздердин абдан мындай кеңешчилик, меймандостук, ошол биздин мамлекетке дагы салып аткан чоң мына силердин салымыңар деп мен адына эсептейм. Сада турган жер болот. Ооба, ошол бүт болот да. Бүт болот. Азыр сак завод 17 000 гектар азыр ачылды мисалы. Просто томаты бар, ага 5 000 гектар. Ушундай салынып берсеңер, дыйкандар уже болот, иш болот. Бул болсо Москва районунда жайгашкан ири логистикалык борбор. Негизги ишмердиги төө бурчакты, кызыл жасмык жана нокотту сорттоп, ченеп жана таңгактап экспортко чыгаруу. Борбор атайын заманбап техникалар менен жабдылууда. Ал ишке кирсе 70ке жакын адам жумуш менен камсыз болуп, жылдык өндүрүштүк кубаттуулугу 8 000 тоннага чейин жетмекчи. Көп нерсе Өзбекстандан келишти. Толук бар. Бышып калды уже. Уже бышып жийин терим иштер жүрөт, талаада балдар. Так как компания экспортоориентированная, основным приоритетом является выход на международные рынки. А чтобы выйти на международные рынки, мы должны соответствовать международным требованиям обеспечения качества безопасности, по пищевой безопасности, в данном случае ISO 22000. В дальнейшем мы планируем сертифицироваться по этой системе. Муну менен азыр сертификация өтүп калсак, BS+ боюнча Европага Жумушчу сапардын алкагында мамлекет башчысы Бишкек-Ош автожолунун Бишкек-Карабалта тилкесинин 15-чакырымындагы курулуш иштери менен таанышты. Жол оңдоо иштери 1 жыл мурун башталган. Президент Сооронбай Жээнбеков дайым курулуштун сапатына көңүл буруп, талапты катуу коюп келет. Муну лабораторияга алып барып, лабораторияда текшерип, эгерде мына өтпөсө уруксатын бербейт. Лаборатория бардыгы. Ал жагы качан баштайсыздар? Ал жагын азыр банк процедурасын карап атат. Аны параллельне мына демеден күзгө чейин баштайбыз ал жагын. Баштайбыз. Аны баштабасак калып калат. Графиктен албай деген атабы? Жок, графиктен алынган жок.
Жол Азия өнүктүрүү банкынын каражатынын эсебинен курулуп, 2020 жылдын аягында бүтүрүү пландалууда.